Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздердин саламаттыгыңыздарды ойлогон ден соолук программасы кайрадан ЛТР каналында. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбызда биз ВИЧ-СПИД оорусу жана анын алдын алуу деген теманын алкагында маектешебиз. Эгерде сиздерде дагы тема боюнча кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 032 код аркылуу 55732 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номер. Сиздердин жана биздин суроолорго жооп берүү үчүн адаттагыдай эле студиябызга коноктору келген. Мен сиздерге тааныштырсам. Элмира Нарматова, Ош облустук СПИДке каршы күрөшүү жана алдын алуу борборунун башкы дарыгери, медицина илимдеринин кандидаты. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Улукбек Моторов, Ош облустук СПИДке каршы күрөшүү жана алдын алуу борборунун дарылоо бөлүмүнүн башчысы. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгачкы суроо, ВИЧ-СПИД жугуштуу оору. Көпчүлүк мамлекеттер дал ушул оору менен бүгүнкү күндө да күрөшүп келет. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда бул ооруга кабылгандардын саны канча? Анан кимдер көп кабылып жатат, ушул боюнча айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биз дагы эле ошол эле темага кайрылып атабыз. Эми биз деген медициналык кызматкерлер, ден соолук сакчылары болобуз. Ошон үчүн бул темага да көңүл буруп койгонуңуздарды мен аябай чакырып кетет элем. Себеби дегенде былтыркы жылкы пандемия өзүнүн бир корректировкаларын киргизди. Ошого карабастан ВИЧ-СПИД боюнча маселе азыркы мезгилде дагы деле курч боюнча турганын аныктап кетебиз. Анан эми сиздин сурооңузга жооп бере турган болсом, Кыргыз Республикасында 10 миңден ашын уже ВИЧ-СПИД менен ооруган жарандар, ВИЧ инфекциясы менен ооруган жарандар кабыл официалдуу түрдө регистрация болгондугу анык. Анын ичинен Ош областында 1193, ал эми Ош областында 1593 адам ушул ВИЧ инфекция менен регистрация болгондугу анык болду. Салыштырмалуу 2020 жыл менен 2021 жылды ушул убакытка чейин салыштырсак, былтыр 20 жылы март айында биз 22 адамды ВИЧ илдети менен катталган болсок, быйылкы жылы 16 адам катталып отурат. Бул эмне демекчибиз? Бул инфекция даже мына пандемия болсо дагы бул инфекциянын катталуусу болуп атат. Бул инфекция эч жакка жоголгон жок. Бул инфекция илдет бар. Анан биздин ушу калк арасында инфекциянын чыгуу маселеси, то есть бизде иш-аракеттер жүргүзгөндүн алкагында ушунча инфекция катталып жататтыгы анык болуп атат. Анын ичинде эркек менен аялдардын регистрация болгону мындай бирдей эле болуп атат. Бирок биз деген көбүрөөк көңүлдү, мындайча айтып кетсек, кош бойлуу аялдарга көбүрөөк маани берип атабыз. Себеби дегенде кош бойлуу аялдар бир эле өздөрү ВИЧ инфекция менен эмес, ошол ВИЧ инфекцияга кабылган балдарда төрөлүш мүмкүнчүлүгү бардыгын айтып кетебиз. Бирок акыркы айтат кете турган нерсе, акыркы 3-4 жылдары биздин Ош шаарында жана Ош областында кош бойлуу аялдар ВИЧ илдети менен төрөгөн балдар жок эсе катталбагандыгын белгилеп кетебиз. Бул деген биздин дени сак төрөлгөндүгүн белгилеп кетебиз да. Бул дагы биздин медициналык кызматкерлердин, мына баштапкы медициналык мекемелерде иштеген медициналык кызматкерлер, төрөт үйүндө иштеген медициналык кызматкерлер жана биздин центр ушул борбордо, СПИД борборунда иштеген кызматкерлердин алдын алуу иш-аракеттеринин аркасында ошондой белгиленген жакшы фактыларды айтып кетсек болот да. Жакшы. Бул дүйнө эли бул ооруну жеңе албай жаткандыгын бирден бир себебин көпчүлүк айтышат. Ошол ВИЧ илдетине адам биринчи кабылганда эч кандай белги бербейт. Көп жыл бою мисалы жашыруун формада жүрүп, анан башка бирөөгө бат жугуп кетат деген ушундай маалыматты окуп калдым да. Бул боюнча сиз дарыгер катары өзүңүз түшүндүрүп айтып өтсөңүз. Ооба, бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө ошондой эле Кыргызстанда бул ВИЧ инфекциясы менен күрөшүү канчалык күчтүү жүрсө деле бүгүнкү күнгө чейин жеңип кете албай атабыз да. Себеби бул инфекциянын өзүнө жараша өзгөчөлүктөрү бар да. Биринчи өзгөчөлүгү бул вирус. Вирус болсо, вирус иммунодефицита человека деп коебуз да.
Бул вирус болсо аябай изменчивый вирус деп коебуз да, өтө өзгөрүп турат, өзүнүн структурный составын бат-бат өзгөртүп тургандыктан ошол себептен бүгүнкү күнгө чейин бул вируска каршы вакцина чыга элек, ошол себептен бул вируска каршы жанагындай адамды таптакыр лечение кылып бере турган дары дармектер чыга элек болуп атат. Экинчи өзгөчөлүгү болсо, бул инфекциянын экинчи бир негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири, адамга жуккандан кийин бир 5-10 жылга чейин адам өзү дагы ВИЧ инфекциясын жугузуп алганын билбей жашай бериши мүмкүн дагы, билбей жашап жүрүп ошол эле убакта башкаларга жуктуруп коюшу мүмкүн. Башка ооруларга салыштырмалуу, башка ооруларга эгер башка жугуштуу оорулар жугузуп алган болсо, биринчи же экинчи күндө биринчи клиникалык симптомдор билине баштайт да. Температурасы чыгып, же болбосо ичи өтүп, же болбосо жөтөлүп дегендей бат эле билинсе болот. ВИЧ инфекцияда жугузуп калганын биз 5-10 жылдан кийин гана биринчи клиникалык белгилер билингенде гана билишибиз мүмкүн да. Ошондуктан бул ВИЧ инфекциясы менен күрөшүү бир аз оорчулукту жаратып келет да медицина кызматкерлерине, бүт эле коомчулукка. Жакшы, анан жогоруда айттыңыз да, негизинен энеден балага өтүү, ушул оорунун өтүүсү бул жокко эсе болду деп калдыңыз. Бул албетте сиздердин жана жалпы элдин ийгилиги деп десек болот. Анан ошол эле учурда маалымат булактарын карай турган болсок, жыныстык катнаш аркылуу жугуп жатканын дагы угуп атабыз да. Бул чындыгында өкүнүчтүү. Мисалы ушул оору келгенден баштап эле ар кандай түшүндүрүштерин жүргүзүп келесиздер да. Өзүңүздөр жүргүзөсүздөр, Саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте, ошол эле учурда бейөкмөт уюмдары дагы өз алдынча дагы кандайдыр бир иш аракеттерди сиздер менен чогуу жүргүзүп, түшүндүрүштерин айтып келишет да. Эмне үчүн биз ушул нерсени жеңе албай жатабыз, эмне үчүн ушул жыныстык катнаш учурда коргоно албай жатат деген дагы суроо жаралат да. Эми бул суроогочу көп факторлорду айтып кетсек болот да. Чындыгында мына акыркы мезгилде, эгерде биз 2001-жылы, 2000 жылдары баштаганда парентералдык жол, именно жанагы баңги заттарды ийне аркылуу колдонуучулардын арасында бул ВИЧ инфекциясы көп деп аныктап келсек, азыркы мезгилде биз жыныстык жол менен жуктурган жарандар көп деп айтып келип атабыз. Да туура эле. Себеби дегенде бизде жанагы эми орусча айтканда культура поведения деген бизде чындап айтканда кичине болсо да солгон. Кичине эмес, түзүк эле солгон. Бул биринчи фактор. Экинчи фактор бул инфекция, мындайча айтканда, дагы эле орусча айтканда поведенческий, жүрүм турумга мындай немеге бере турган инфекцияда жуктуруп алгандачы. Мисалы үчүн ошол эле аял, ошол эле эркек туура эмес эми жолго барып, случайно половой жыныстык катнашта болуп кала турган болсо, ошол мезгилде бул инфекцияны жуктуруп алышы ыктымал. Бирок мына менин коллегам айткандай, бул белги өзүнүн белгини билгизбей жүргөн инфекция болгондуктан, ал киши өзүнүн денесинде бул инфекция жоктугун билгендей сыяктуу жүрө берет дагы, бизге кайрылбайт. Бирок ошого байланыштуу сиздин жана экинчи сурооңузга дагы айтып кетейин, бейөкмөттүк уюмдар. Бейөкмөттүк уюмдар азыркы мезгилде жакшы иштеп атат. Биз менен кошо биргеликте тыгыз иштеп атабыз. Алар эми көпчүлүк учурда жанагы аялуу катмарлар менен иштешет. Бул жанагы баңги заттарды колдонуучулардын арасында профилактика жүргүзүү, секс работницалардын арасында профилактикалык иштерди жүргүзүү. Бирок мына жалпы калк менен иштеген бизде азыр коомдук уюм жок. Именно профилактика ВИЧ боюнча. Буну көбүнчө биз медициналык кызматкерлер калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз да. Анан кээ бирки учурларда, эми көпчүлүк даже учурларда айтып кетейли, калк арасында ушул инфекцияны дагы деле кабыл албаган учурлар көп да. Бул инфекция бул инфекция, бул илдет мага келбейт деген мындай ой бар да, дагы делечи. Ошон үчүн мен дагы бир ирет айтып кетким келип атат, ушу калк арасында ушул инфекция маани берсе, бул инфекция дагы деле ошол эле 3 чугуу жолу менен жүрөт. Бул биринчи жанагы азыркы мезгилде биринчи местага чыгып калган бул жыныстык катнаш. Аял менен эркектин ортосунда, эркек менен эркектердин ортосунда болгон жыныстык катнаштын арасында жуктуруп алышы ыктымал. Экинчиден, бул эгерде аял жуктуруп алган болсо, баладан энеге жугуу жолдору. То есть эгерде ВИЧ менен ооруган аял эч кандай профилактикалык иштер жүргүзүлбөсө, ал аял ошол ВИЧ менен баланы төрөшү мүмкүн. И үчүнчү жол бул парентералдык баңги заттарды ийне аркылуу колдонуучулардын арасында. Мына ушул 3 жолду биздин калк арасында
канчалык айткан сайын деле ошончо нерсе жетпегенди сыйып атат да. Мүмкүн калк ошончолук башка көйгөй менен алектир. Ушул нерсеге биз айткан нерсе биз жеткизе албай атабыз, билбейм кандай, бирок деген биз ошого дагы эле айтып кетебиз. Ар бир жолдун өзүнүн бөгөт коюу мындай немелери бар, алдын алуу иш-чаралары бар. Ошолордун алкагында биз иш алып барсак эле биздин ушул элде калк арасына таркалуусу азаят деп айтат элем да. Жакшы, анан мына ушул ВИЧ илдетине кабылган адам чындыгында стресске түшөт, психикалык жактан жабыркайт, ошол эле учурда айылына чөйрөсүндөгүлөрдөн басмырлоо дагы болот экен да бул кишигечи. Анан мисалы өзүнүн кандайдыр бир кесиптештер арасында же болбосо кандайдыр бир классташтар арасында дагы мисалы ошол өзүнүн достору кошпой, ошондой нерселер да болот экен да. Бул учурда мисалы бейтап ар кандай ойлорго келиши мүмкүн да. Мына ушул ооруга кабылган адам кандай жашаш керек? Бул ВИЧ инфекциясын жугузган адамдар ошол сиз айткандай эле көбүнчө эле медицина жагынан эмес, көбүнчө психологиялык жагынан жабыркашат да. Бул дегенде бул диагнозду уккандан кийин ар бир адам эле ар кандай кабыл алат да. Кээ биркилери жана сиз айтмакчы стресске түшүп кетет, депрессияга түшүп кетет, оюна жанагындай суицидный ойлор келе башташы мүмкүн. Ошол диагноздун угузардын алдында, угузганга чейин, угузгандан кийинки жанагы ошол больнойду алып жүрүү ошол биздин негизги милдеттерибиздин бири да. Бул жерде жанагы көпчүлүк мультидисциплинарная команда деп коебуз да. Бир эле ВИЧ инфекциясы менен жугузуп алган адам менен бир нече специалисттер иштешибиз керек да. Бул жерде дарыгер отуруш керек, бул жерде психологдорубуз отурат, ошол жерде жанагы теңме тең равный консультанттарыбыз отурат. Ошолорубуз баарыбыз сүйлөшүп, ошол адамды ошол абалдан чыгарып кетишибиз керек да. Чыгарып кетти, ар бир адам ар кандай кабыл алат. Кээ биркилери 1-2 күн, 1-2 кеңеш бергенден кийин эле өзүн жакшы сезип, дарысын иче баштайт. Кээ биркилери жылдап депрессиядан чыга албай жүргөндөрү болот. Ошондуктан бул жерде жаңада айтып кеткендей эле медицина жагынан дагы көбүрөөк психологиялык жакка көңүл бөлөбүз да биз жумушубузда. Кошумча Кошумча кетсеңиз. Бул жерде дагы жанагы кодулоо, басмырлоо деген. Чындыгында биз бул инфекцияны башында, ушу инфекция башталардын алдында биз аябай көп маалымат таратканбыз да. Бул инфекция ушу только айрылуу топтордун арасында, именно гомосексуалисттер, банги заттарды колдонуучулардын арасында деп информация ушундай кеткен да. Ошон үчүн ал информация аябай калктын арасында көп мындай сиңип калгандыгына байланыштуу. Бул инфекция как будто ошол эле киши ошондой поведенияда болуп калса, ошол кишиге жугат деген нерсе менен калып кеткен да. Бирок деген мына азыркы мезгилге чейин келип отурабыз, карап отурабыз. Бул инфекция жашты карабайт экен. Ооба. Бул инфекция жынысты карабайт экен. Бул инфекция нацияны да карабайт экен. Кайсуу немеге карайсың дегендей. То есть мындайча айтканда, бул инфекция бардык жарандарга жуга турган инфекция. Ошон үчүн эми калктын арасында ошондой бир понятие калып кеткен. Бул инфекция мага жукпашы мүмкүн, бул только ошондой нерселер менен болот депчи. Ошон үчүн мындай бул алдын алуу иш-чараларга кайдыгер мамиле жасап коюп атышат да калк арасында. Ошон үчүн биз дагы деле айтып кетебиз. Бул инфекцияны токтотсо болот, стабилдештирүүгө алып келсе болот. Эгерде банги заттар менен колдонбосо банги заттарды, медициналык жанагы мекемелерге барганда шаймандарды именно бир жолу колдонуучу шаймандар менен иш алып барсак, жыныстык катнашты тоже бөгөт койсок болот. Эгерде жанагындай бир күмөндүү киши менен эгерде жыныстык катнашка бара турган болсо, презерватив колдонот. Маданият болуш керек да ошол нерсе. Анан энеден балага бул медициналык кызматкерлердин колунда бар. Биз айтып кетип атабыз. Бизде жакшы жанагындай көрүнүш бар. Энеден балага өтпөө алдын алуу иш-чараларын жүргүзүү боюнча. То есть ушул эле 3 моментке жакшына көңүл буруп мындай жакшы ошол көңүл бурулган болсо, бул инфекцияны жойсо болот. Анан стигмат жана басмырлоо деген. Басмырлоо бул аябай мындай күчтүү фактор болуп атат да. Азыркы мезгилде именно ошо басмырлоонун негизинде, кодулоонун негизинде көпчүлүк биздин ошо ВИЧке чалдыккан жарандарыбыз өзүнүн статусун билгизгиси келбей, башка региондорго кетип калып атат.
башка шаарларга кетип калып атат. Биз деген аларга доступ болбой атат да. Эгерде алар мындай коркпостон келип, биздин центрге борборго келип же ССМдерге, үй бүлөлүк дарыгерлер топторго келип ошол жерден дарылоосун алган болсо, ал киши көпкө жашайт. Мына азыр дүйнөлүк практикада 75-80 жашка чыккан жарандар бар, ВИЧ илдети менен жашап, кадимкидей жумуш аткарышат, кадимкидей үй бүлө күтүшөт, кадимкидей балдары таза, анан өзү ошол эле мезгилде дарылоо ичип жаткандыгы белгиленген да. Анан бул дарылоо чынын айтканда өмүр бою ичилет. Өмүр бою күнүгө ичишке туура келет. Бул жагы ошол жаранга кичине мындай ыңгайсыз маани берилет, неме түзүлөт. Бирок бул инфекцияны дарылангандан кийин ал киши башка кишиге бул инфекцияны бербейт да. Кооптуу эмес, Кооптуу эмес. Дарыланган кишилер демек кооптуу эмес. Да. То есть ал киши башка кишиге жуктурбайт бул инфекцияны. Ошону да биз басымдуу түрдө айтып кетиш керекпиз да. Эгерде ВИЧ илдетине чалдыккан жаран боло турган болсо, келип биздин учетко туруп, биздин дары-дармектер биз бесплатно, акысыз берилет. Дагы деле бизде азыр жанагы эл аралык уюм ПРООН тарабынан сатылып берилип атат. Анда айтып кетилүү жакшы нерсе, азыр мамлекет дагы ушул дарыларды каржылап, ушул дарыларды мамлекет уже 50% мамлекет сатып берип атат. Мындайча айтканда акысыз дарылануу болуп атат. Ошол киши дарыларды ичип, убагында ичип, денесинде вирустук көлөмүн азайтса, башка кишилерге бул инфекция жукпайт. Ошону айтып кетиш керекпиз да. Жакшы, акыркы жылдары мисалы ошол дарылоо жаатында жакшы жаңылыктар менен бөлүшүп атасыздар, ошол эле учурда ийгиликтер менен да бөлүшүп атасыздар да. Мисалы ошол ВИЧ илдети баштап бизге келгенде мисалы дарыланыш керек экен, анан ошол мурдагыдай жашай албайт деген маалыматтарды уккан эмеспиз да. Акыркы убакыттарда мисалы күйөөсү аялы дагы дал ушул оору менен ооруп турган болсо, дени сак бала төрөлсө болот. Алар кадимки элдерге окшоп жашаса болот. Жогоруда айтып өттүңүз, негизинен эгерде дарыны ичип турса, организмде вирустун көлөмү бир аз азыраак болсо, мисалы жугуу коркунуч болбойт деп айтып калдыңыз да. Бул боюнча балким дагы айтып берсеңиз. Ооба, бул ВИЧ инфекциясы биз өзүбүз жанагы айыксыз оорулардын катарына киргизип келатабыз го. Ошол эле учурда, өнөкөт ооруларына киргизип келебиз. Ошол эле учурда анан дарылап атабыз деп атпайбыз. Бул жерде дарылоо деген сөздүн мааниси бир аз өзгөрүлөт да. Бул жерде эгер адам ВИЧ инфекциясы менен жашаган адам дарысын убагында ичип жүргөн болсо, ал өзүнүн канга түшкөн вирусту таптакыр организмден чыгарып жибербесе дагы, ошол вирусту көбөйтүүсүнө тоскоолдук кылып берип турат да. Вирус көбөйбөй турган болсо, ошол эле учурда ошол вирус адамдын иммундук клеткаларын жабыркатпайт дагы, адамдын иммунитети жогорку деңгээлде кала берет. Башка адамдардан айырмасы жок, кадимкидей жашай берет деген сөз да. Дарылоо боюнча Кыргызстанга 2005-жылы биринчи жолу антиретровирусный препараттарыбыз келген. Ошол жылдан баштап биз бүт бар ВИЧ инфекциясы менен жашаган адамдарды дарылай баштаганбыз да. 2005-жылга чейин биз жанагындай симптоматический лечение кылып келгенбиз да. Симптомдоруна жараша эле лечение кылып келгенбиз. Этиотропное лечение 2005-жылдан бери Кыргызстанда бүт эле аймактарында жеткиликтүү акысыз деңгээлде жүргүзүлүп келе жатат. Дагы бул дарылоонун тарыхына кайрылып кетчү болсок, бул 2005-2006 жылдары биздин бейтаптар бир күндө 5-6 таблетка ичишчү. Же болбосо жанагындай комбинированный препараттар жок болчу да. Илим өнүгүп, күндөн күнгө, жылдан жылга өнүгүп, бүгүнкү күндө биздин көпчүлүк 90%дан ашык бейтаптарыбыз бир күндө бир гана таблетка иче турган схемаларга өтүп калган да. Анан дагы жанагы илим дүйнөсүндө сөздөр болуп жатат, жанагы пролонгированный формалары чыгып атыптыр, инъекционный формалары чыгып атыптыр. Ал дегени бир айда бир болсом, 2 айда бир жана уколун алып коюп, кадимкидей эле жашай берет деген сөз да. Ал дагы бүгүн болбосо эртең келип калат деген ишеничтебиз. Алар келип калган болсо, биздин бейтаптардын жашоосуну дагы бир аз жеңилдейт го деген ишеничтебиз. Ошондо мындай жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берсеңиздер, мисалы күйөөсү же аял ооруй турган болсо, ал канча убакыт дарыны колдонгондон кийин бири-бирине кооптуу эмес болот? Буларды жана биз медицина тили менен организмде вирустун көлөмү канча болуш керек?
Организмде өзү вирус нагрузка жолбосо вирустун көлөмү деп коебуз да. Бул жанагы жогору көлөм деп коебуз, анан кийин жанагы неопределяемый уровень деп коебуз да. Эгер адам дарысын убагында ичип жүргөн болсо, вирустун өлчөмүн төмөн неопределяемый уровеньге түшкөн болсо, жанагы менин коллегам айткандай, ал башка адамдар үчүн коопсуз эле боло берет. Бизде жана медицина тилинде дискордантный пара деп коебуз да, же болбосо күйөөсү ооруйт, аялы таза, же болбосо аялы ооруйт, күйөөсү таза. Бизде үй бүлөлөрүбүз бар да. Ошол дары дармектер келгенден бери, антиретровирустун препараттары келгенден бери алар кадимкидей эле жашашып, биринчи очередь бири-бирине жуктурбай атышат, экинчи очередь таза балалуу болуп атышат да бүгүнкү күнгө чейин. Үй бүлөлөр бузулбай атат, кадимкидей кеңеш берүүлөрдүн немеси менен, арты менен ал үй бүлөлөр кадимкидей эле жашап келе жатышат. Так ушул жерде токтолуп кете турган нерсе, эгерде мурун жана вирустук дарыларды ичкенден кийин вирустук көлөмү төмөн түшкөнү, жана неопределяемый деп атпайбы? Ал эгерде бир 3-4 айга создуктурса, азыркы дарылар, жаңы келген дарыларыбыз бир ай ичкенден кийин вирустук көлөмүн уже төмөнгө түшүрүп атат. Бул дагы ийгиликтерге кирет да. Себеп дегенде адам уже регулярно жакшы ичкен бир айдын ичинде ал көлөмү түшүп калып атат да. То есть мындайча айтканда, бир айдан кийин бул киши уже башка кишиге коопсуз. Ал кишиге өзүнүн вирусун жуктурбайт дегенди айтып келатабыз да. Бул дагы жакшы ийгиликтер. Жакшы, анан балдарды пландаштырганда бейтаптар сиздер менен кеңешет, алар кандай текшерүүлөрдөн өтүп, анан ошондон кийин уруксат бересиздер деген. Булар бизде көзөмөлдө турган ВИЧ инфекциясы менен жашаган үй бүлөлөр сөзсүз түрдө балалуу болгондо келгенде биз менен кеңешишет. Бир 3-4 ай мурун, даже кээде жылдап пландаштырып жүрүп, анан кийин жанагы кош бойлуулукка жетебиз да. Жанагындай медицина кызматкерлеринин кеңеши жок эле планировать эткен өзү туура эмес да. Ал жерде күйөөсү, аялы и жанагы специалист, дарыгер үчөө отуруп алып кеңеше турган, чече турган суроо да бул жерде. Ошондой кеңешилип, анан планирование этилип болгон төрөлгөн балдарыбыз азыр бардыгы эле ошондой төрөлүнүп атат. Планированиядан өтүп туруп төрөлүп атат, анан таза ВИЧ инфекциясы жукпай төрөлүп атат. Жакшы, анан айтсаңыздар, мына ушул бул кош бойлуулук дагы чындыгында ата-эне үчүн көпчүлүк ойлонот да, кандай өтөт экен менде кош бойлуулук, мурда өнөкөт ооруларым козубайбы деп дагы ушинтип ойлонушат да. Ал эми бул жерде ВИЧ илдетине кабылган бейтап кош бойлуулукту кандай көтөрөт? Анан ошол эле учурда дарылануусу мурдагыдай эле жүрөбү? Же болбосо дарылануусу кош бойлууларга дагы башкачараак өтөбү? Себеп дегенде ал эки адам үчүн жооп берет да, азыр бир эле адам эмес да. Ошол түйүлдүк өтпөш үчүн, анан ошол эле учурда мисалы иммунитет түшүп кетпеш үчүн дагы кандайдыр бир аракеттерди көрүш керек да, ошол боюнча айтып берсеңиздер. Туура эле кош бойлуулук өзү негизи эле аябай аялга дагы, эркекке дагы мындай өзгөчө момент да. Бир эле сиз айтып атпайсызбы, эки адам эмес, бул 3 адам болуп атат. Себеп дегенде түйүлдүк да, күйөөсү дагы бар. Түйүлдүк, анан жаңы төрөлө турган баланы бардык эле ата-эне дени сак, таза төрөлсүн, эч кандай бир мындай кымтыктар болбосун деп эле неме коюшат да, максат коюшат. Ошон үчүн биз эми пландаштырып атканда, чындап айтканда, бул кишилер менен бир эле беседа менен эле айтып койбойбуз. Ал киши, ал аялды дагы, жада келсе күйөөсүн дагы, жада келсе биздин мезгилде мына кайненелерин да чакырабыз. Себеп дегенде көп учурда кайненелер дагы көп мындай немени берип коюшу мүмкүн да, моменттерде дары ичирбей коюшу мүмкүн, же бизге келтирбей коюшу мүмкүн, эгерде билип кала турган болсочу. Ошон үчүн эгерде макул болсо, кош бойлуу аял кайненесин да, күйөөсүн да чакырып алып отуруп алып сүйлөшөбүз. Анан ал жерде пландаштырылат. Кайсы мезгилде кандай болуп, күйөөсүнү эгерде ВИЧ боло турган болсо, күйөөсүнүн вирустук көлөмүн карайбыз, CD4 иммунитетин карайбыз, аялдын, кош бойлуу аялдын тоже ошол нерселерин карайбыз, башка клиникалык көрсөткүчтөрүн карайбыз. Мындайча айтканда, төрөр мезгилине чейин полностью ал аялды медициналык кызматкер дайыма ошол аял менен биргеликте алып барышат. Төрөр мезгилге келгенде тоже чакырып алып сүйлөшөбүз. Себеп дегенде эгерде вирустук көлөмү өйдө боло турган болсо, көп боло турган болсо, ал кишиге, кош бойлуу аялга биз айтабыз, кесарево сечение менен
төрөгүлө. Себеби дегенде бала төрөлүп атканда ошол мезгилде дагы жууп калышы мүмкүн, ыктымал. Аны да айтабыз. То есть мындайча айтканда, ар бир этабында медициналык кызматкер ошол аялды сопровождать этет. Антпесе болбойт. Себеби дегенде аялдын проблемасы көп. Эми беременный кош бойлуу мезгилинде башка проблемалар дагы бар. Анан ошон үчүн ал дарысын ичпей калышы мүмкүн. Бул нерсеге маани бербей калышы мүмкүн. Ошон үчүн дайыма ал кош бойлуу аял менен телефон аркылуу болобу, башка жана WhatsApp аркылуу болобу, же чакырып сүйлөшөбүзбү, ошондой иш аракеттер жүрөт. Бул дагы жанагы бала энеден балага өтүү жолун бөгөт коюу этаптарга кошулат да. Анан төрөлгөндөн кийин ал апасы дагы дарыларды ичип продолжать эте берет, баласына да дары берилет. Ал эми 48 саатта баласы төрөлгөндөн кийин 48 саатта биз анализ алабыз. Именно ушу ВИЧ-илдети өттү, өтпөдү деп анализ уже ала баштайбыз 48 саатта төрөлгөндөн кийин. Анан ал анализди биз деген өзүбүздүн борбордо жасайбыз. Анан жаңы ыкмаларды биз айтып кеткенбиз. Жана баладан венасынан кан албастан бутунан фильтровальный бумага. То есть мындайча айтканда транспортировкада жакшы, ыңгайлуу болот. Анан ошол жерден эле биз деген баланын анализин чыгарып беребиз да. Балада энеден балага жукту, жукподубу? Алдыңкы мындай результаттарын беребиз. Андан кийин бала 18 айга толгонго чейин ал баланы биз деген дайыма көзөмөлүбүздө турат. Анан 18 айга жеткенден кийин ал баладан дагы анализ алабыз дагы. Анан эгер таза чыккан болсо, апасына, атасына сүйүнчүлөйбүз, биз диспансердик көзөмөлдөн чыгарып коебуз ал баланычы. То есть дени сак бала төрөлдү депчи. Ошондой балдарыбыз көп. Азыр биз сүйүнөбүз, ал ата-энеси менен жана биз результаттары таза дегенде бала ата-энелери сүйүнөт, биз да сүйүнөбүз алар менен кошо. Кыргызстаныбызда ошол хотя бы бир бала ВИЧ-илдети жок төрөлдү деп аябай сүйүнөбүз. Жакшы, анан айттыңыз да, негизинен төрөлөр замат эле ошол ВИЧ-ке каршы дарыны бере баштайбыз дедиңиздер го. Аны мисалы эгерде анализи таза чыксачы, анализ 1-2 күндө эле билинет да. Алдын алуу максатында. Айтып берсең. Жана төрөлгөндө өзү энеден балага кайсы учурда жугуп калат? 3 учурда жугуп калат. Боюнда бар маалда жугуп калышы мүмкүн. Төрөп аткан маалда жугуп калышы мүмкүн. Төрөгөндөн кийин эмчек эмиз койгон болсо, эмчек сүт аркылуу жугуп калышы мүмкүн да. 3 моментте жугуп калышы мүмкүн да. Биз эмне себептен төрөлгөндөн кийин балага берип атабыз? Ошол боюнда бар маалында жугуп калбады экен, жугуп калбаган болсо, профилактика алдын алуу максатында 28 күн гана беребиз. 28 күн берип туруп токтотуп коебуз. Анан анализдери таза чыкса, болду, бала дарыларды ичпейт. Ошон үчүн берилет. Ошон үчүн алдын алуу максатында. Жогорудагы суроого да толуктап кетсеңиздер, мисалы кош бойлуулукта негизинен үй бүлөлүк дарыгерлер борбору өзүнүн дарыгерине кайрылса, ал жерден дагы өзүнүн дары-дармектери бар да. Аларды да кошо кабыл алуу береби? Кадимгидей эле. Эгерде кан аз болгон болсо, сөзсүз түрдө аны ичет. Эгерде дагы башка инфекциялар боло турган болсо, аларды тоже дагы ичет. То есть мындайча айтканда параллельно ал нерсе кете берет. Биз деген именно ушу ВИЧ-илдети баласына өтпөсүн деп ал жагын биз катуу көзөмөлгө алабыз. Ал эми үй бүлөлүк дарыгерлер топтору уже башка инфекцияларын дагы көзөмөлгө алышат. Жакшы, анан ошол ВИЧ-ке каршы дары-дармекти дагы ошол эле мурда кабыл алгандай эле кабыл алабы кош бойлуу кезде? Же азыраак болобу дегендей. Себеп дегенде мисалы айтып келишет го дарыгерлер 3 айга чейин эч кандай дары-дармек мүмкүн эмес, андай мындай депчи, ошолор боюнча айтып берсеңиз. Бизде жанагындай антиретровирустук препараттарыбыз бар деп атпайбызбы? Ошолордун өзүнчө бир схемалары бар да. Схемалар ар бир жашка жараша, адамдын жынысына жараша, ошондой эле жанагы боюнда барлар үчүн деген атайын схемалар бар. Эгер аял ВИЧ инфекциясы менен жашаган аял боюнда болуп калган болсо, атайын схемабыз бар. Ошол именно боюндагы баласына таасир бербей турган биздин схемаларыбыз бар да. Боюнда болгондо ошол схемага өткөрүп коебуз. Соответственно, ал бала өзү дагы ден соолугуна зыян албайт, курсагындагы баласына дагы эч кандай таасир бербей турган схемаларыбыз бар да. Атайын боюн айлар үчүн, атайын жаш балдар үчүн, атайын эркектер үчүн деген схемаларыбыз бар да. Баарына бирдей эле схема кете бербейт. Ошон үчүн ар бир адамга өзүнчө
подобрать этип беребиз подходящий схеманы. Ал адамдын весинен жанагындай эле жана башка клиникалык неме лабораториялык өзгөчөлүктөрүнө жараша ар бир адамга эң жана аз зыян келтире турган схема тандап беребиз. Ошолордун катарында деле боюнда бар аялдарга баласына зыян келтирбей турган схема тандап беребиз. Мурда мисалы 1-2 жыл мурда биз ушул дени сак бала төрөлөт экен, бирок эмизбеш керек экен деген маалымат укканбыз да. Жакын арада деле жогоруда да айтып өттүңүздөр. Бүгүнкү күндө ошол бейтап баласын эмизсе дагы жукпайт деп айтып калдыңыздар да. Бул кандай учурда эмнеге өзгөчө көңүл буруш керек баласынан жукпаш үчүн? Акыркы учурда жана дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бүт эле мамлекеттерге жанагы эмизсе боло берет деген жаңы неме сунуштап келет да. Ошол сунушту биз деле кабыл алганбыз. Анын бирок деген жерлери бар да. Бирок деген жерлери бар. Эгер ВИЧ инфекциясы менен жашаган аял төрөөрдүн алдында вирустун нагрузкасы жанагындай төмөн болгон болсо, төрөгөндөн кийин 6 айга чейин кошумча тамак бербей, бир гана эмчек сүтү менен багалам деген болсо, эмизсек, эмчек сүтүн берсек боло берет. Эмне себептен? Же жалаң гана эмчек сүтү менен чоңоюш керек, же болбосо эмчек сүтү такыр алып коюп туруп, кошумча тамак менен чоңойтушубуз керек деп атпайбыз. Эмне себептен? Себеби жана кошумча тамак бала үчүн жанагы желудочно-кишечный трактты травмировать этип коет да, микротравмаларды келтирип коет. Жанагындай бизде Кыргызда буламык жасап сала коебуз, печенье чайнап сала коебуз го баланын оозуна. Ошолор именно баланын желудочно-кишечный тракттарында микротравмаларды алып келиши мүмкүн. А эне болсо аны билбей туруп келип эмизип койгон болсо, эмчек сүттүн составында вирус бар. Эмизип койгон болсо, ошол через микротравма балага өтүп калышы мүмкүн. Бул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунуштары биздин менталитетке кээ бирки моменттерде туура келбейт. Себеби биздин менталитетте, биздин үй бүлөлөрдө бир эле жанагы аял эмес, аялдан сырткары дагы үй бүлөнүн мүчөлөрү бар да, алар бул проблеманы жакшы түшүнүшпөйт. Мен айтып келем, биздин өзүбүздүн бейтаптарга да түшүндүрүп келем. Эмизсең боло берет, бирок дегенден кийинкисин угуп алыңыз, потому что аял билет. Эмчек сүтүнөн башка эч нерсе, даже кайнак суу бербеш керек деп түшүндүрүп кетебиз. Аял билет, эмчек сүтү менен багам деп ишеничтүү, бирок үйдөгү башка үй бүлөнүн мүчөлөрү түшүнбөй, аял башка жакта жүргөндө баланы жакшы көрүп оозуна бир нерсе сала коюшу мүмкүн. Ошол моментте риск болуп атат да, Ошон үчүн биз кеңеш берүүгө жана үйүндөгү мүчөлөрүн чакырууга аракет кылабыз. Үйдө ким бар? Кайненеси барбы, эжеси барбы, сиңдиси барбы? Эгер ошол аял макул болсо, келгиле чогуу отуруп сүйлөшөлү, чтобы бул аял эле билип, калган мүчөлөр билбей калса, ошондо биз балага жуктуруп алышыбыз мүмкүн деген максатта. Эми бул жерге мен да кошумча айтып кетейин. Эгерде биздин төрөгөн аял эмчек сүтү менен эмес, именно эмчек сүтүн алмаштыруучу зат менен багам дей турган болсо, биз ал аялга жардам катары беребиз. Эл аралык уюмдар жана биздин борбор зат эмчек сүтүн алмаштыруучу именно жана немелерди алып беришет. Заменитель грудного молока. Аларды биз акысыз беребиз. Мен баламы эмчек сүтүн 6 айга чейин, да, даже 1 жашка чейин беребиз. Анан үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна дагы айтабыз, мынанча киши бар. Силер деген өзүңөрдүн финансыңарды эсептеп атканда сөзсүз түрдө ошол балдарды эсепке алып кетиңиздер. 1 жашка чейин ошол сүт алмаштыруучу заттардан алып бересиңиздер депчи. То есть бул дагы ошол энедин балага жугуу жолун алдын алуу бир этаптары болуп эсептелинет да. Демек бул кооптуу экен да, эч ким кепилдик бербейт экен. Эгерде эмизип жаткан учурда мисалы жукпай калат деп айтуу кыйынга турат. Кошумча тамак бербеген болсо жукпайт. Кошумча тамак берип койгон болсо риск болот деген сөз. Жугуп калат 100% деген гарантия жок, жугуп калышы мүмкүн деп. Мүмкүн деген сөзгө басым коюп сүйлөйбүз да. Көбүнчө элечи. Жакшы, азыр бүгүнкү күндө ушул төрөгөн энелер эмизип жаткандар да барбы сиздерде? Былтыр 2020-жылы Ош облусту, Ош шаары боюнча 45 аял төрөгөн болсо, ошонун азыр адашып калбаган болсом 7 аялыбыз эмчек сүтү менен эмизип атат. Эмчек сүтү менен эмизип атат. Алар биздин жана берген жана бирок дегенден кийинкилерин жакшы угуп, жакшы түшүнгөн аялдар. Анан жанагы аялдар биз төрөгөндөн кийин жана энелик инстинкт ойгонот да, эми төрөгөндөн кийин күчтүү ойгонот дагы, жанагындай биз түшүндүрүп папа болушкан коюп бергенден кийин кээ биркилер просто коркуп кой, лучше эмизбей эле коеюн, балама жугуп калбасын деп өздөрү эмизүүдөн баш тартышат да.
Жакшы, кийинки суроо телегөрүүчүдөн келиптир. Саламатсыздарбы, кызым 6 айлык дейт, мойнунда төрөлгөндө бир чек бар эле дейт. Анан азыр ушу убакыт өткөн сайын дейт, ал ириңдей баштады дейт да. Биз дарыгерге кайрылсак, ВИЧ илдетинен кабылып калганбы деп ошентип айтышыптыр. Ошонун кесепетинен дейт, биз анализ тапшырганга туура келди дейт. Анализ күбөсү анан аялы тапшырсак таза чыкты дейт. Ушул боюнча айтып бериңиз деп неме кылыптыр да. Бул учурда баладан дагы анализ алыныш керекпи? Жок, эгерде апасы атасы таза чыккан болсо, себеп дегенде кош бойлуу аялдарды эгер кош бойлуу мезгилинде мурун мына 20-жылга чейин бир жолу гана анализ алынчу ВИЧке. Азыр мына 2020-жылдын сентябрь айынан баштап биз 2 жолу алынып атат. То есть биринчи триместринде, биринчи 3 айлыгында, анан акыркы 3 айлыгында сөзсүз түрдө 2 жолу уже ВИЧке анализ алынат. Анан эгерде 2 жолу өтпөй калып, бир кандай бир себептерден өтпөй калып турган болсо, төрөт үйлөрүндө ал жерде экспресс тесттер бар, ошол жерден обязательно сөзсүз түрдө обменный картасында ВИЧке тестилөөнүн маалыматы жок боло турган болсо, сөзсүз түрдө төрөт үйүндө алынат. Ошон үчүн бул кош бойлуу аялдар азыркы мезгилде баардыгы тестилөөдөн өтүп атат. Эгерде таза чыккан болсо, анан баласынын мойнунда деп атасыздарбы, бир неме рана ириңдеген боло турган болсо, ал мындай клиникалык көрсөткүчкө даже болбойт, тестилөөдөн өткөзбөй деле койсо болот ал баланычы, 6 айлык баланычы. Эгерде апасы положительный болгондо, ал мезгилде, конечно, ал баланы өткөзүш керек эле ВИЧ тестилөөдөнчү. Поэтому сейчас башка неме инфекцияга текшерип көрүшсүн. Ириңдеген болсо, башка может быть стафилококк болушу мүмкүн. Эми көбүнчө жаңы төрөлгөн балдарда стафилококк дагы оорулар болот новорожденный. Поэтому ошол жакка текшерилип көрүшсүн. Мен ойлойм, ал баланын денесинде ВИЧ инфекциясы жок. Демек, атасы менен апасы таза чыккан болсо анализи, баласында анда коркунуч жок деп десек болот экен. Жакшы, анан жаш балдар боюнча сүйлөшсөк, дал ушул ооруга кабылган жаш балдарды, мисалы, сиздер менен кандай ата-энелери кандай иш алып барып жатат, кандай алып келет, анан аларга мисалы өзүнүн статусун дагы кайсы бир убакыттарда билдиресиздер да. Бул учурда да жаш балдардын кабыл алуусу кандай, ушулар боюнча айтып берсеңиздер. Тилекке каршы ошол биздин бейтаптардын арасында жана ВИЧ инфекциясын жугузулган жаш балдарыбыз дагы бар да. Көбүнчө азыркы ошол балдарыбыз көпчүлүгү жанагы өспүрүм куракка жетип калышкан. 9-10, 11 класста окуп калышты да. Ал балдарыбыздын бул 80%дан ашыгыраагы ушундай курактагы балдарыбыз да. Анан кичинекей балдарыбыз дагы бар. Бул чоң 10 жаштан өткөн балдарды биз баарына уже өзүнүн диагнозун түшүндүрүп, статусун ачып, даярдап уже билишет да биздин балдарыбыз эмне себептен дары ичип атышат. Ал дарыды ичкенде эмне болот, кандай пайда алып келет өзүнүн организми үчүн деген суроолорду беш колундай билишет. Беш колундай билип, өзүнүн статусун туура кабыл алышып, азыр уже эгер мурун кичинекей маалында артынан ата-энеси чуркап жүрүп дарысын берген болсо, бүгүнкү күндө балдарыбыз өздөрү эле бул дарылоонун маанилүүлүгүн туура түшүнүп, өздөрү эле өздөрүн контрол кылып, дарыларын ичип калды да. Себеби уже жанагы ата-эненин опекасынан уже чыга баштады да бул балдар. Эртең эле 1 жыл 2 жылдан кийин булар студент болот, студенттен ары дагы армия болуп кетиши мүмкүн дегендей. Ошондуктан жанагы өз алдынча жашоого даярдоо иштери жүрүп жатат. Күчөтүлгөн негизде да. Көпчүлүк балдарыбыз уже өзүнүн диагнозун туура кабыл алып, дарынын маанилүүлүгүн жакшы түшүнүп калышты. Мына ушул өспүрүм балдардын мисалы айланасында достору билбейт да, бул ВИЧ оорусу менен жашап жүргөн. Классташтары, достору билишпейт. Билген болсо, просто биздин балдар ар кандай сөздөрдү айтып коюшу мүмкүн. Баланын көңүлүнө тие турган сөздөр чыгып кетиши мүмкүн да. Ошондуктан биз балдарга айтабыз, досторуңа, классташтарыңа айтпай койгонуң эле туура болот го деген кеңештерибизди беребиз да. Эми бул балдар эми чоңоюп калышты. Өзүнүн турмушуна эми өзүлөрү жооп бере турган мезгилге жетип атышат да. Мына 18 жашка уже көпчүлүк уже жетейин деп калышты. Анан эми туура маалымат бериш керек да бул балдаргачы. Ошон үчүн биз деген бул балдар менен этап менен өздөрүнүн диагнозун айтып атабыз да. Анан калк арасына, орусча айтканда, социализацияга болуш керек да бул балдарчы. Себеп дегенде чоң турмушта кандай гана болбосун проблемалар болот.
ал проблемаларды булар деген жеңүү аракетин кылыш керек. Себеби дегенде алардын аркасында дайыма эле ата энеси турбайт да. Анан жакшы нерсе бул ошол балдарыбыз, мына мисалы үчүн канча жыл өтүп атат, бир 10 жылдан ашык өтүп атат. Балдарыбыз жакшы жашап атышат, окуп атышат. Ден соолуктары жакшы. Соолуктары жакшы, больницага түшпөй калышты, мындайча айтканда. Мурун аябай тез эле бир жылда 2-3 жолу больницага Башка вирустук ооруларга кабыл, оппортунисттик башка ооруларга кабыл болуп эле жата беришчү эле да. Анан азыркы мезгилде ал балдарыбыз жакшы, шүгүр. Өздөрүнүн дагы мындай уже уверенно сезген балдар болуп калды. Себеби дегенде мурун чындап айтканда бул инфекция тууралуу маалыматы аз болгондугуна байланыштуу. Башка маалыматтарды туура эмес кабыл алып эле, баягындай туура эмес ойлор пайда болуп, ушундай нерселер кетип аткан да. Эми чындап айтканда бул балдар менен дагы деле иш аракеттер жүргүзүлүш керек. Себеби дегенде бир эле өзүнүн диагнозун айтып коюу бул аз да. Анан бул балдар эми азыр ойлонуп атышат көпчүлүгү. Мен кайсы профессияны тандасам? Анан кээ бирке мен көпчүлүк эле ушул балдардан угуп атам, медик болсомбу деген балдар болуп атат да. Эми буларга дагы түшүндүрүү немесин иш аракеттерин жүргүзүш керекпиз да. Медик боло алышат ал балдарыбыз. Бирок хирург эмес. Да, бирок деген жана кан менен иштей турган специалисттер эмес да. Мындай башка терапевт, инфекционист, ошондой невропатолог, ошондой немеде иштесе болот. Бул конституцияда, именно биздин конституция, андай нерсе жок да, чтобы ограничивали, да, тыюу деген жок. Жакшы, мындай деген суроо келиптир. Саламатсыздарбы, ВИЧ менен ооруп жүргөн балага дейт, түгөй таап бере аласыздарбы деген суроо калтырыптыр да. Мисалы сиздер дарылоо жактан жардам берет экенсиздер, ошол эле учурда социалдык жактан да камсыздоого жардам берет экенсиздер. Ал эми түгөй табууга кандай жардам бересиздер деген. Андай суроолор бизге жаңылык эмес. Себеби биздин азыркы балдарыбыз чоңоюп калышты, үйлөнүү куракка жетип калгандарыбыз бар. Анан алар ошол бизге кайрылбай анан кимге кайрылат, кимге барып сурамак эле. Анан ошондой кеңеш беребиз. Таза эми бул жерде көбүнчө эле эркек балдарыбыз, азыркы учурда эркек балдарыбыз бар да, үйлөнүү куракка жетип калган. Таза кызга үйлөнсө болот, бирок баягы өзүнүн диагнозун айтып туруп үйлөнсө болот да. Экинчи случайын дагы жанагы ушундай илдет менен жашаган кыздарга үйлөнсө болот деп. Аны мындай бизге келсе дагы майда чүйдө вопросторду чече турган жерлерибиз бар да. Андай бетме бет отуруп сүйлөшүш керек да. Демек сиздерге кайрылса жардам бересиздер. Эми бул деген индивидуальный иш аракеттер болуш керек да. Ар бир адам жаран өзүнүн турмуш куруусуна бөгөт коюлбайт, сүйүүсүнө да бөгөт коюлбайт дегендей. Ал эми ал киши мындай турмуш жолуна түшөрдүн алдында көп нерсени ойлонот. Мен жубайым кандай болот, кандай дени сак болобу, кандай болот, андан ары биздин тукумубуз, улануусу туура болобу же болбойбу деген нерсени алдына коюп ойлонот да. Ошон үчүн ар бир жаран, эгерде даже ушу ВИЧ илдети менен, ВИЧ инфекциясы менен ооруган жаран боло турган болсо деле, өзүнүн ошол жашоо турмушуна, үй бүлө күтүүсүнө дагы ойлонуп туруп иш аракеттерди жасаш керек да. Себеби дегенде өзүнө дагы, башка жана алып аткан жарына или чыгып аткан жарына дагы мындай немелер тийбеш керек да. Ден соолугуна или жана тукумдарына мындай терс таасирин тийгизбеш керек да. Ал эми бул боюнча советтерди туура айтат менин коллегам, медициналык кызматкерлер туура багыттуу немелерди түшүндүрмөнү берише алышат. Жакшы. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Элмира Нарматова, Ош облустук СПИДке каршы күрөшүү жана алдын алуу борборунун башкы дарыгери, медицина билимдеринин кандидаты. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Улукбек Моторов, Ош облустук СПИДке каршы күрөшүү жана алдын алуу борборунун дарылоо бөлүмүнүн башчысы болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Жакшы маалыматтарды бердиңиздер. Сөзсүз түрдө сиздердин берген маалыматыңыздар текке кетпеди деген ишеничтебиз. Эң негизгиси бардыгыбыз өзүбүздүн саламаттыгыбызды ойлошубуз керек. Биздин саламаттыгыбыздан жалпы коомчулуктун саламаттыгы көз каранды экендигин билишибиз керек. Ийгиликтер болсун. Ушун менен ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.